1941 жылдын июнь айы тыныч жаткан элдин башына мүшкүл түшүп, таң заардан кандуу согуштун кабары келди. Ошол күндөн тарта Кыргыздын миңдеген азаматтары туулуп өскөн жерин, ата конушун коргоо үчүн кан майданга аттанышты. Ошол кезде панфиловчулардын арасында биздин аталарыбыз да бар эле. Сталинградтын каардуу урушта Берлинди алууда алар көрсөткөн баатырдыгы арбын болгон. Согуш бул жөн гана тарых барактарындагы даталар эмес. Бул миңдеген адамдардын тагдырын талкалаган, кан кечирген жана дагы адам баласынын чыдамкайлыгын сынаган улуу сыноо. Менин чоң атамда ошол жылдары от кечип, ажал менен бетме-бет келген каармандардын бири болгон деп эскерди небереси Айдар мырза. Мен чоң атамды көрүп калдым. Орусбек чоң атам 1921 жылы туулган экен. Ал киши кайтыш болгондо мен ушу 6 жашта экенмин, ушу элес булас билем кичине. Эми бирок баягы окуяларын айтып бергендери аны эми биз эмете албай калсак керек, эми атабыз айткан боюнча билебиз. Атам көп айтып берет. Ушинтип чоң атаң ушинтип барып келген. Согуш ардагери, колу бул жеринен кезилген деп баардыгын айтып берип, азыркы күнгө чейин эсимде. Барып келген атабыз, чоң атам барганда дагы азыркы Волгоград шаары, мурунку Сталинград ошол жерге барган экен. Барып түшкөндө 1941 жылы күз айларында барып түшкөн экен. Анан барып эле Сталинградда болуп, ал жерден даярдыкты болсу керек. Анан кийин кайра башка бир эмелерге которулганда, ушу поезд аркылуу кетип атканда буларга бомбежка болуп, ошо поезддар жарылыптыр да. Ошол жерден анан бул киши чоң атабыз эс учун жоготуп, анан бир эсине келсе дейт, ошо айтат экен, атамы айтчу экен, балдарын айтса керек, ошо поездың эки жакты көздөй кетип берет экен. Алдыны көздөй кетип аткан поездубуз арканы көздөй да кетип калды, жартысы бияка кетип калды деген сөздөрүн айтчу экен. Анан кайра эсин жоготуп, эсине келсе ошо санчаста жаткан экен. Ошошон айтып берет, ошошентип. Анан көп ыйлачу экен, ошо согуш кинолорун көргөндө сразу эле ыйлап эле өзүн токтото албай эле ыйлачу экен. Ошолорун айтып берчи дейт. Ошол чоң атам барып келген, ушу оң колу билектен өйдө, ушу снарядка алдырып, ушул жерден колу жок чулок киши болгон. Негизи эле баягы мектепте окуп жүргөндө, баягы 9-майда ар кандай улуу ата мекендик согуштун ошол ардагерлерин эскерип ар кандай иш-чаралар болот турган. Өзүңүз мектепте окуп жүргөндө ошол иш-чараларга катышсыңыз беле? Ошол убакта баягы сыймыктанып, мен чоң атам ушу согушка барып келген, ушундай ата мекенди коргогон деген сыймыктанулар болчу беле? Конечно, албетте, ал биз жаш кезибизде көбүнчө азыр эми кандай болуп калды, биз бала кезибизде деп коеюнчу, илгери эмес, бала кезибизде аябай жакшы өтчү 9-май деген. Айыл аксакалдары чогулчу, айылдын аксакалдары бар эле, согуш ардагерлери, аларды көрүп калдым. Байбарак аксакал деген бар эле, Кожоек деген чоң атабыз бар эле, Азанбай деген аксакал бар эле, согуштун ардагерлери, Отунчу деген аксакалыбыз бар эле. Көп кишилер бар эле. Алар эми аз көбү баары кетип калышты о дүйнөсүн. Ошолорго гүл берип, айыл жеринде турганда эми азыркыдай гүл эмелерден алчу эмеспиз. Ушу гүл тергенге сирен гүл алып чогултуп эптеп ушу аксакалдарга сирен гүл берип, кубанталы деп төшүндөгү ордендерди, медалдарды көрүп аябай сыймыктанчубуз. Баягы балдардын патриоттук сезимин да ушул кишилер ойготту деп десем да болот да. Эми бала кезде ушу кишилерди болуп сыймыктуу киши болсо экен деп тиленчүбүз. Канчалаган оор болбосун, чоң атамдын жана анын жолдошторунун жүрөгүндө бир гана үмүт жашаган. Бул жеңиш. Ошол ишеним аларды алдыга сүрөп, жарадар болсо да кайрадан сапка кошулууга күч берген.
Анын төшүндөгү жаркыраган медалдар ошол уйкусуз түндөрдүн жана төгүлгөн тердин күбөсү. Согуш ардагерлери 9 майга барганда бизде ошо илгери айылда бир 2 же 3 эле канал тартчу. Өртүк КТР дегендей. Ошол маалда ошол согуш боюнча кинолор көргөзүлчү. Ошолорду көрчүбүз, ошолор менен кандай айтып коет, мындай үгүттөнчүбүз дегендей. Анан ошо менен кыялданчубуз. Ооба, мен дагы органда иштегем. Башында военныйден баштаганбыз, спецназдан баштап, анан кийин аягы милиция менен пенсияга чыктык. Ошонун бир эмеси ушул патриоттук сезим, ушу чоң аталардын согушка барып келген кинолорун көрүп, баскан тургандарын китептерин окуп, дем күч берип, ошол аркылуу болду деп өзүмдү мен дагы ошондой сезем. Отура эле. Азыркы убакта жалпы эле ушул баягы эми көп эзе ошол чоң аталар өтүп кетти да. Алардын аталары бар, балдары бар, алардын неберелери бар. Анан жыл сайын биздин борбордо ар кандай бир иш-чаралар өтүп атат. Анандай өлбөс полкко чыгып бараткан сүрөттөрүн алып алып, ошондой иш-чараларга катышып турасызбы? Албетте чыгабыз. Чоң атабыздын көп сүрөтү болгон эмес экен. Ушу баягы колу чулок военный кийинген сүрөтү бар. Ошону көтөрүп алып балдарыбыз менен чыгабыз. Атабыз айылдан келип калса, атабызды кошуп алып чыгабыз. Анан албетте үйдөн Куран окутабыз аталарга, чоң апаларга деп, тылда жүргөндөрүнө деп окутабыз. Ушу кичине жыт чыгарып баягы. Ушу биз заманды тынч заманга алып келген ошо кишилер да. Чоң атабыз Кожоек деген чоң атабыз бар эле, көп айтып калар эле ушу. Чоң атаң аябай берешен киши болгон. Ак көңүл, колу ачык, колу чолок болсо дагы ар кайсы иштерди иштеген экен. Келгенден кийин ал кишини инвалид деп көп жерде эметпей койбой, ал киши келгенде жылкычы болгон экен биринчи. Завхоздун тайларын бакчы экен. Андан кийин атамдын айтымына караганда ушу уй бакчы экен. Анан акыркы ошо жылдары ушу баягы кароолчу болуп, магазиндин кароолчусу болуп иштечкен. Ошо үйүбүздүн жанында Союздан калган чоң магазин бар. Ошол жерде кароолчу болуп иштечкен. Ошо ары көздөй өткөн элди дагы, бери көздөй өткөн элди дагы үйгө чакырып, үйгө киргиле, чай ичкиле деп ар кимизине ошо чайын берип, нанын суну бежин дасторкон жайып турган киши болгон экен. Ошо аны апам деле айтып калат ошо. Ой, чоң атаңдын дасторкону тыйылчу эмес. Ягынан жыйып бүтсөң кайра экинчи кишини ээрчитип келчи деп. Ошол киши аябай берешен киши болчу дейт. Ошондо сиз кайсы жагын тарттыңыз, берешендигин? По-моему, ачык мүнөзү окшошуп кетет болушубуз керек. Окшоштуктар бар. Көбү ушу өзүбүздүн атабызды окшоштурат. Өзүм атам ошол кишиде көп мүнөзү калган деп айтат. Эч ким эч качан унутулбайт деп коет. Анан эми согуштун ардагерлери өтүп кетсе дагы, анын артында калган уулдары, неберелери ар дайым баягы эстеп жүрөт. Анан негизи эле ар бир райондордо, айылдарда ушул согуштун ветерандарына арналуу ар кандай иш-чаралар өтүп турат. Анан ар кандай эстеликтер коюлду. Сиздердин айылда дагы ошондой эстеликтер коюлуп, эскерилип турабы? Ооба, бар. Биздин айылда дагы мен так айта албайм, ушу 2016 же 2017 жылы мектептин кире беришине биздин айылдан көп киши барган экен. Ушу почти бир 70ге жакын аксакалдын аты аталып, эстелик коюлган, балдары, неберелеринин спонсорлугунун негизинде коюлуп, ошол жерде азыр эстелик бар. Ошол жерге 9 май күндөрү гүл чамбарлар коюлуп, эстелик турат. Ошол жерде иш-чаралар өтөт. Мектептин директорлори бүттүк иш-чараларды алып барып, жакшы өтүп турушат. Ал боюнча ар дайым сиз айткандай эч ким эч качан унутулбайт деген жазуусу менен 70ге жакын аксакалдын тизмеси дагы деле бар.
Ардактуу көрүүчүлөр, эч ким эч качан унутулбайт дегендей, мынакей аталары өтүп кетсе дагы, чоң аталарыбыз өтүп кетсе дагы, анын уулдары, анын неберелери эскерип, ушул күнгө чейин аларга Куран окутуп аргандай сыйын кылып келет. Анан Айдарбек эске да рахмат. Өзүңүз дагы ошол чоң атаңызды баягы элес булас көрүп калсаңыз дагы ошол жөнүндө бир болгон окуяны, билген окуяны, элден уккан окуяны айтып бердиңиз. Ийгилик каалайлык. Атайын убактыңызды бөлүп бүгүн чоң атаңыз жөнүндө бир жакшы эскерүү жасап бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, учурдан пайдаланып барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Улуу жеңиштин 81 жылдыгы кут болсун. Ар дайым бизди ушул жарык дүйнөгө алып келген аталарыбызга ар дайым түбөлүк, даңк десек дагы жаңылышпайбыз. Аман болуңуздар, көрүшкөнчө.